Айтыңызшы, мынау бұл маселе бойынша біз аз қарап шықсақ, мына Өзгөн шары бойынша айтсақ, Өзгөн шары бойынша 500 миллион ақша бөлінген екен. Бирок бүгінгі чейин ошол проект ишке ашпай атат да. Себеби булар АГЗ-ны ала албай атат экен. Эмне үчүн ошону көзөмөлдөйсүздөр? Мына 1,5 жылдан бери булар ошол кредитти бергенден булар ошонун төлөмүн төлөп отурушат. Жөн эле төлөп отурушат да. Мындайча айтканда, биз ошол Өзгөн шаарынын мэриясынын бюджетине чоң зыян келтирип атабыз да. Себеби ол акчаны алышкан, бирок проектти баштала албай атат. Башташ үчүн булар бүт разрешительный документтерди алыш керек. Мына бүгүнкү күндө АГЗ ушуга өздөрүнүн чечимин бербей, негизи экология адил бербей, мына 1,5 жылдан бери ошо акчасы турат, же ишин баштала албайт. Но бирок ар сайын ошол алган акчасынын булар процент төлөп отурат. Данияр Эрмекович, ошондой маселе көйгөй бар экен. Анан биз мэр менен да жолугуп сүйлөшкөндө маселе такталды. Анан бул жерде жанагы экологиялык стандарттар боюнча 96 анан же 99% деген көрсөткүчтөр бар экен. Бүгүн биз мындандай шашылыш түрдө же болбосо мындай приоритеттүү түрдө бүгүн экология боюнча министрлик менен тиешелүү кызматкерлер менен мэр дагы бул Бишкек шаарында ошол менен чогуу жолугушуп оперативдүү чечкенге бүгүн чечим кабыл алабыз. Аны силер бүгүн эмес да, буну силер башында эле чечишиңер керек эле. Мына 22-жылы алган экен ушул акчаны. Андай маселе мен бир мисал келтирип койдум. Бул Өзгөн шаарына айттым. Ал маселе Кара Суу шаарында деле бар. Мен ойлойм, могул жерде көпчүлүк шаарлардын өкүлдөрү отурат. Бул маселе бардыгында бар. Мына бүгүнкү чейин эң аз деген ошо 5 айдан бери акчасы турат, бирок ошо 5 айдан бери булар ишке ашыра албай атат, себеби тийиштүү кагаздар, документтер бүтпөй атат. Бирок төлөмүнү ошо алгандан бери булар ошо процент төлөп отурушат. Данияр Эрмекович, ошол башка мамлекеттик ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарапы менен ошо взаимодействиенин ошол так аткарылбай жаткандыгынан болуп атыптыр. Биз бирок финансылык каражаттарды сарамжалдуу, эффективдүү өз убагында пайдалануу максатындагы өзүбүздүн ыйгарым укуктун алкагында ошол ишти жандандырып биз алып барабыз бүгүндөн баштап. Өзү тескеми боюнча, токтом боюнча көзөмөл кимде ошону ишке ашыруу боюнча проектти? Ким көзөмөлдөш керек? Исполнительный агентство көзөмөлдөш керек да, аткаруучу агентство. А ким аткаруучу агентство? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Госстройдун биринчи орун басары Кудайбергенов Бакыт Төрөбаевич. Аткаруучу агентство бул ошол шаарлардын мэрлери болот. Азыр бул жерде ошо шаарлардын водоканалдардын өкүлдөрү отурат. Уруксат берсеңиздер, Өзгөн шаары боюнча водоканал. Кечиресиз. Эми булар аткаруу бийликтүү мэрия, бирок булар өкмөткө тиш өтпөйт. Bunu мен сизге айтып кеттим, согласительный документацияларды. Исполнительный агентство Госстрой биз. Эмне үчүн мына экология бүгүнкү күнгө бербей атат экен? Бул боюнча бул банктардын жана кредиттик соглашениялары боюнча биз 10 апрелде дагы бир чогулушу болгондо ошондо айтканбыз да, могу кредиттик соглашениялар ошол документтер бүткөндөн кийин күчүнө кирсе жакшы болот эле десек, алардын жок, биз андай кыла албайбыз. Биздин өзүбүздүн банктын требованиясы бар. Биз ошол кол коюлгандан баштап ошол акчаларды төлөөгө. Жок, сиз кечиресиз, сиз суроону түшүнбөдүңүз. Кредиттик соглашение банк өзүнүн шарттарын койгон, туура. Бирок ошону тездетиш үчүн силердин кызыкчылыгыңар болуш керек да. Бул жерде кабинет министринин төрагасы өзү кызыктар болуш керек. Кабинет министрдин төраган орун басарлары кызыктар болуш керек. Себеп ошо экология өзүнчө бир мамлекет эмес да. Эч ким баш ийбей турган. Эмне үчүн ошону көзөмөлгө алып, ошону тактап, ошолго срок коюп, могу мөөнөттө ошолорду өткөзүп, колдоруна тапшыргыла деп ошонун боюнча иштебей атасыздар. Мына бүгүнкү күндө карасаңыз, канча биз зыян келтирип атабыз. Өзгөн шаар мэрия 1,5 жылдан бери төлөп отурат. Водоканал жооп берсин азыр.
Жооп бересиздерби? Ким? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Данияр Эрмекович, сиз өтө туура маселе көтөрдүңүз. Биз чынында эле ушундай 1,5-2 жылдан бери кыйынчылыктар болуп атат, туура. Бул экологиянын биз райондук бөлүмүнө дагы, областтык бөлүмүнө, түштүк регионалдык бөлүмүнө дагы кайрылганбыз. Чынында эле азыр агызыга биз корутунду ала албай атабыз да. Областка баргыла дейт, ага бардык. Анан мынабы министрлигине дагы кат жолдогонбуз. Бүгүнкү күндө каттын жообу келе элек. Анан алар менен биз сүйлөшкөн кезде аларга түшүндүрүп айттык. Бүгүнкү күндө силер агызыга корутунду бериңиздер. Анан долбоор жасаганга ага өзүнчө келебиз десек, силер мына талаптарды дегендей бир-эки талаптарын айтып атат. Ал айткан талаптарды бирок биз барын даярдап бергенбиз аларгачы. Жообун күтүп атабыз бүгүнкү күндө. Көрдүңүздөрбү, бул жерге министрлер жана министр орун басарлары эмес, бул жерде кабинет министринин биринчи орун басары келиш керек эле. Себеби бүт суроолор ошол кишиге экен. Кабинет министринин төрагасына экен. Эмне үчүн бүгүнкү күндө кабинет министрлер ушуну көзөмөлдөбөйт? Ошол эле экологияны, ошол эле бүт тийиштүү уруксат берүүчү мамлекеттик органдарга ошолор гана бир басымдык кылып, бир кандайдыр бир жазуу түрүндө буйрук берип, ошону тездеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Себеби бул жерде министр орун басарлары силер өзүңүз тармагыңар эле карайсыздар. Бирок жалпы бүгүнкү мамлекеттик деңгээлде биз кызыкчылыгыбызды карашыбыз керек да. Эмне үчүн мэриялар 1,5 жылдан бери ошо алган кредитти иштете албай, себеби тийиштүү документтерди бербеген. А булар өздөрүнүн бюджетинен, элден түшүп аткан акчадан булар төлөп атышат. Чын айтканда бул бүгүнкү күндө биз аябай чоң бир шаарлардын бюджеттерине биз вообще негизи мамлекетке зыян алып келип атабыз да. Бул боюнча биз комитеттин чечимин бир карап чыгып, ошого жооптуу кишилерге биз комитет министринин төрагасына беришибиз керек. Ушуну карап чыксын. Ушу жооптуу адамдарды кандайдыр бир жоопкерчилик тартып, ушуну тездеткенге бир жакшы шарт түзгөнгө. Эгерде силер урматтуу депутат каршы болсоңуздар, биз жыйынтыктап атканыбызда комитет чечимине келгенде ушул сунуш менен берет элем. Ушул маселе боюнча бүт тийиштүү бүгүнкү күндө кимдер тоскоолдук кылып ушуну артка тарткан жетекчилерди үстүнө